Интернет өчүп калды, убагында төлөш керек болчу. Канча төлөш керек? 1200 сом, эртерээк төлөш керек. О, мына. Болду. Төлөп койдум. Светке 450 сом чыгып келиптир го. Светке да? Ооба. Менимче туура эле. Карасаң. Бул жанагы экөөбүз азыр эле интернетке төлөгөндөй эле да. Эмне үчүн биз интернетке акча төлөгөндө эч кандай нааразычылык жок эле, унчукпай эле барып төлөйбүз. Ал эми могул жарык үчүн кагаз келгенде эле өзүбүзчө нааразычылык жаратабыз да. Ал эми иштеп чыгуу, берүү жана бөлүштүрүү процессинде электр энергиясынын өздүк наркы 238 тыйынга жетет. Ал эми сен экөөбүз 1 киловатт саат үчүн 77 тыйын төлөп жатабыз. Бул электр энергиясын иштеп чыгуунун реалдуу өздүк наркынан 3-1 эсе төмөн. Компаниялар капиталдык оңдоп түзөө, модернизациялоо жана өнүгүүгө инвестиция сала албайт. Ошол эле учурда Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу электр энергиясына эң төмөн тарифке ээ. Өлкөбүздү электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн электр энергиясынын реалдуу өздүк наркына өтүшүбүз керек. Ооба, ага болгону 23 тыйын гана кошулат. Эми чыныгы баасы болгону 1 эле сом болот. Анткени менен биз өзүбүздүн ата мекендик электр энергия тармагын колдойбуз. Эгерде бизде үзгүлтүксүз электр энергиясы болбосо, анда мына телевизор да жок болмок, интернет да жок болот. Мына кечээ кошуна электр энергиясынын баасы өсүп кетти деп нааразы болуп жүрдү эле. Бүгүн Киев станциясы келгенде буну эч кандай айырмасын көрө алган жок. Ошо айтам да. Мурдакы айга салыштырмалуу бир аз эле көбүрөөк келиптир го. Ой, мына карасаң, бул деген бир гана электр энергияны свет үчүн гана эмес. Бул деген интернет үчүн, телевизор үчүн, жылуулук пол үчүн, мына бул телефонго сайган зарядка үчүн. Айтмакчы, чупа-чупта 1 сомго кымбаттады го. Нааразы болбой эле сатып алдым. 1 сомго?